саламатсыңар балдар. Бүгүн сабак өтөбүз. Китайский сабак. Кандай сабак өтөбүз? Биринчи сабактын темасына көрүнгөн барабыз. Жин тян чи хан. Бүгүнкү тема жин тян чи хан. Бул кандай которулат? Бүгүн кайсыл күн? Число. Чогуу окуйбуз. Жин тян чи хан. Жин тян чи хан. Кийинкисин карайбыз. Бул жерде биринчиден жаңы сөздөргө көңүл бурабыз. Шен шың цы. Шен шың цы. Чогуу окуйбуз. Шен шың цы. Жаңы сөздөр. Кандай жаңы сөздөр бар бизде? Бүгүнкү темада балдар китайский языктын тондоруна да аябай көңүл буруп окуйбуз. Мен чогуу окугула. Чинбын. Чинбын. Кандай отурулат? Уруксатпы. Уруксатпы. Чинбын. Чинбын деген уруксатпы. Кечиресиз. Сурасам болобу деп так отурулат да. Кийинки сүйлөм бул. Жин тян. Бүгүн. Жин тян. Жин тян. Кийинки сөздөр булар. Ха. Ха. Число. Число. Юэ. Юэ. Ай. Юэ. Ай. Шинчи. Шинчи. Жума. Жума. Жаңы сөздөр боюнча суроолор барбы? Андан кийинки тексттин биринчи бөлүмүнө көңүл бурабыз. Тексттин биринчи бөлүмүндө эмнелер бар? Карайбыз. Текстти окуйбуз биринчиден. Мен окуйм. Отургула. Чинбын. Жин тян чи хан. Чинбын. Жин тян чи хан. Чогуу окуйбуз. Чинбын. Жин тян чи хан. Кечиресиз. Бүгүн кайсыл число? Чинбын. Жин тян чи хан. Экинчисин карайбыз. Жин тян чу юэ и хан. Жин тян чу юэ и хан. Бүгүн 1 сентябрь. Бүгүн 1 сентябрь. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. Жин тян шинчи жи. Чогуу окуйбуз балдар. Жин тян шинчи жи. Бүгүн кайсыл күн? Шинчи сан. Бүгүн шинчи сан. Бүгүн шаршемби дейт. Шинчи сан. Суроолор барбы деге текст жаңы сөздөр боюнча? Ким кайсыл жерине түшүнбөдү? Кандай суроолор бар? Суроолор жок болсо анда кийинки бөлүмдү карайбыз. Кийинки бөлүм бизде көнүгүү жасоо дейт. Биринчи текстке байланышкан көнүгүүлөрдү иштейбиз. Жаңы сөздөрдү аралаштырып, биринчи сүйлөм, бул экинчи сүйлөм. Бул жерде ABC кашаанга коюла турган сөздөр менен, биринчи сүйлөмдү окуймун. Жин тян ши сан. Зо тян ши сан. Кече шаршемби. Кайсыл сөз туура келет бул жерде? Зо тян ши сан. Ким жооп берет? Бул жерде туура жооп си болот. Жума. Кече жумага шаршемби. Кече жумага шаршемби. Си варианты туура келет. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. Мин тян шинчи жи. Мин тян шинчи жи. Эртең жумага кайсыл күн? Эртең жумага кайсыл күн? Бул жерге кайсыл вариант туура келет? Си кетти. Анда A менен B'ни карайбыз. A менен B'ни караганда бул жерде A туура келет. Бул жерге мин тян шинчи ар.
Сұраулар барбы? Биринчи, экинчи сүйлөм боюнча, жаңы сөздөр боюнча. Сұраулар жок болсо, анда кийинки сүйлөмдү карайбыз. Бул жерде деле сөздөрдү кашанын ордуна коюп сүйлөмдү толуктайбыз. 今天是9 31号星期六。今天是9 31号星期六. Бүгүн 31 күнгө ишемби. Кайсыл сөз туура келет? Ким билет? Туура, туура келет бул жерге. Жүйө деп. Билесиңер, кытайларда 1, 2, 3, 4 деп эле айтат. Айларды бизде сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь деп айтат, орусча. Ошондо бул жерге бүгүн сентябрдан 31 күнгө ишемби дейт. Туура бул сүйлөм. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. 你10月几去中国? 你10月几去中国? Бул жерден туура сөз тандаганда миңси бул ат, хау бул число. Значит, кайсынысын колдонобуз? A, B, C. Эң кетти, значит, bin колдонобуз. Бул жерде C болбойт. Эмне себептен? Хау деген бул число. Сүйлөм толуктаганда которобуз. Сен октябрдын кайсыл Кытайга барасың деп. Сен октябрдын кайсыл числосу Кытайга барасың? 你10月几号去中国? Туура. Кийинки бөлүмдү карайбыз. Бул экинчи бөлүмдү текст карайт экенбиз. Улантабыз. Биринчи тексттин жаңы сөздөр менен таанышып алабыз. Текст окууга жеңил болуш үчүн биринчи сөздөр менен таанышып алабыз. 昨天 кечээ. Чогуу окуйбуз. 昨天 кечээ. 昨天 昨天. 明天 明天 эртең. 明天 эртең. 会 билүү. 会 билүү. 做 жасоо. 做 жасоо. Жаңы сөздөр менен таанышып алдык. Кийинкисинде биз текст менен таанышабыз. Текст менен окуйм, силер окугула биринчи. 昨天是几月几号? 昨天是9月几号? Бул переводу кандай болот? Бул жерде переводу бар. Кечээ кайсыл күн, кайсыл ай болчу? Кечээ кайсыл күн, кайсыл ай болчу? 昨天是几月几号? Кийинки сүйлөмдү карайбыз. Биринчи сүйлөм менен түшүнбөгөн жерлериңер барбы? Эмне кандай суроо бар? Суроо жок болсо, анда кийинки сүйлөмдү карайбыз. 昨天是8月31号. 昨天是8月31号, 星期二. 昨天是8月31号, 星期二. Мен эмне себептен кайра-кайра сүйлөмдү кайталап окуп атам? Булар силер сөздөрдү туура үйрөнүү окуп болуп эсептелет. Сөздөрдү туура окуп үйрөнүү үчүн. 昨天是8月31号, 星期二. Кечээ августтун 31, вторник болчу. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. 明天 эртеңчи. эртең 明天是9月2号, 星期四. 明天是9月2号, 星期四. Эртең сентябрдын 2-си, четверг. Балдар, биринчи, экинчи текст көнүгүүлөр боюнча суроолор барбы? Эмне кандай суроолор бар? Түшүнбөгөн жерлериңерди сураңар, түшүндүргөнгө аракет кылам. Если суроолоруңар жок болсо, үйгө тапшырма жаңы сөздөрдү жазасыңар, 2 строчкадан текстти жазасыңар, жаттап айтып бересиңер. Сабаттагыла. 再见.